Кант кызылчасы латын тилинен алынган. Кызылчанын бир кызылча өзүнүн пайдалуулугу жана даарылык касиети менен элдик медицинада кеңири колдонулуучу азык. Ал адамдардын эң таттуу, эң көп колдонулган сүйүктүү азыгы. Кызылча адамдын организмине керек болгон витаминдерге жана минералдык заттарга бай. Анын курамында В, С, А витаминдери көп. Ал эми минералдык заттар йод, магний, кальций, темир болуп эсептелет. Алар тамак сиңирүүгө, ден соолукту бекемдөдө чоң роль ойнойт. Жалбырагынан баштап тамырына чейинки пайдалуулугу. Кызылча С витаминдин, жез жана фосфордун негизги булагы. Ошондой эле организмдеги керексиз уулуу заттарды чыгарып турат. Анын жалбырагы А витаминине бай, ал эми тамырында С витамини бар. Кызылчадан даярдалган тамактар денедеги зыяндуу шишиктерди сактайт, жашартуучу касиетке ээ. Кызылчанын курамындагы В9 витамини жүрөк оорусуна калкан болот. Бул витаминдин тамак ашта кездешүүсү гемоглобинди жогорулатып, аз кандуулукка каршы күрөшөт. Ал организмди жаш боюнча сактап калган касиетке ээ. Аны колдонгондо активдүү жаңы клеткалар пайда болуп, маанай көтөрүлөт. Жетишкен жана жетишпеген жактары. Кызылча бул кварц, ал сөөктү бекем болушу, артерия жана тери салмактыкта болушу үчүн негизги элемент. Бирок бул пайдаларына карабастан, кээ бир адамдар үчүн зыянын тийгизип коюшу мүмкүн. Эгер ашказаныңызда оору бар болсо, жанын кислотасы бийик болсо, этияттап колдонуш керек. Бул азык бөйрөктү гана эмес, канды дагы тазалайт. Организмдеги кислотаны жогорулатат жана боорду тазалайт. Мени калыптандырат, уулуу заттардан коргойт. Эрте кар таюудан алыстатат, психиканы жөнгө салат. Кызылча В витаминдин организмге болуусун өбөлгө түзөт. Жана андан башка көптөгөн витаминдерди алабыз. Кызылчанын даарылык касиети. Кызылча айтып бүткүс даарылык касиетке. Ал боордун оорусунда гана пайдалуу. Кандын жакшы жүгүрүүсүн шарттайт, кан тамырларды кеңейтет жана жүрөктүн иштешин жакшыртат. Ошондой эле унутчаактыкты даарылап зээндүү кылат. Кызылчанын тамырын уругу курамына көптөгөн пектин заттарын камтыйт. Ушул заттардын жардамы менен ал радиоактивдүү жана оор металлдардын терс таасиринен сактайт. Ошондой эле организмдеги холористердин санын азайтып жокко чыгарат. Кызылчанын курамындагы көп өлчөмдөгү темир жана жез канды тазартууга жардам берет. Ошондуктан анемия оорусунда пайдаланылат. Оордан жаңына сакайган алсыз адам үчүн күнүнө 3 жолу тамак алдында жаңы кызылчаны ширесин ичүү сунушталат. Ал эми сууга бышкан кызылчанын касиети. Башка жашылчалардан айырмаланып, кызылча сууга бышырылган учурда да өзүнүн пайдалуулугун жоготпойт. Себеби В витамини жана минерал тузу ысыкта да чыдамдуу келишет. Кычкыл азыктар менен тамактанганда кызылчанын минералдуулугу чоң пайдасын берет. Курамында бетаин деп аталган биологиялык топтом бар. Бетаин, бета латын тилинен алынган. Кызылчанын бетаини атеросклерозду токтотот, майдын алмашуусун жөнгө салат, боорду айыктырат. Бетаин кызылчанын өзүндө, тамырында, жалбырагында болот. Бөйрөк ооруганда, бөйрөгүндө ташы бар жана заара чыгаруучу каналдары жабыркаганда кызылчаны аз колдонуусу зарыл. Кызылчанын пайдалуу касиеттери: кызылча ширеси. Кызылча жана анын ширесинин дарылыгы кызылчанын ширеси канды жөнгө салууда, кандуу жемиштердин ичинен эң баалуу таасирдүүсү болуп эсептелет. Эгер айымдар сабиздин ширеси менен аралаштырып күнүнө 1,5 литр иче турган болсо, пайдасы абдан зор.